Kavga getiriyorsun onu. Hayvan duruyor da karnı. Çalsana, ayıp giderdi. Kızdı başka biroga sal verip koyçu bana maşına men getirsin, yolmuyor. Men şuşunca salay gözümde gördümçe, yolmuyor. Позвони, а? Зай, смотри, он избивает ее. Бүгүн Бишкектеги Кустанайская көчөсүндө кызды сабаган видео чыкты. Бул тууралуу күбөлөр 24 маалымат агенттигине билдиришкен. Алардын айтымында окуя саат 18 чамасында болгон. Биз ушул көчө менен кетип бара жатып, алдыбызда турган унаанын эшиги жүрүп бара жаткан жеринен ачылганын байкадык. Унааны ашып өтүп, айдоочунун кызды сабап жаткандыгын көрдүк. Бир аздан кийин ал унааны токтотуп, жүргүнчү кыз көчөгө чуркап чыкты. Биз милиция чакырдык. Кыз арыз жазуудан коркуп жатат. Ал бул адам аны 2 баласы менен кошо өлтүрүп, акча берип укук коргоо кызматкерлери менен тил табышып алат деп коркууда, деди күбөлөр. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы окуяны тастыктап, милиция кызматкерлери жеринде иштеп жаткандыгын билдирди. Окуянын чоо жайын териштирүүнүн жыйынтыгы менен маалымдалат. Алдын ала маалымат боюнча референдум өттү деп эсептелди. Кыргызстанда бүгүн өткөн референдумга шайлоочулардын 36,5% катышкан. Алардын ичинен 67,88% жаңы конституциянын долбооруна макул деп добуш берген. Ал эми 9,77% калк жаңы конституциянын долбооруна каршы добушун берген. Эске салсак, жогорудагы маалымат 20.07-ге карата алынган маалымат. Бишкек шаардык кеңештин шайлоосунда Эмгек партиясы алдыда. Добуштардын алдын ала 65,79%ын эсептөө менен Бишкек шаардык кеңешине 6 партия өттү. 7% тоскоолдуктан өткөн партиялардын тизмеси төмөнкүдөй. Эмгек 13,81%, Ак бата 12,55%, НДБК 10,52%, Ата журт Кыргызстан 10,19%, Биздин эл 7,87%, Ынтымак 7,46%. Эскертүү, бардык добуштар толук санала элек болгондуктан тизме өзгөрүшү мүмкүн. Автоматтык эсептөө урналарынын алдын ала жыйынтыгына караганда, Ош шаардык кеңешине ат салышкан партиялардын 4-өө алдыда бара жатат. Азыркы тапта АСУ добуш бергендердин 80%дан ашык добушун эсептеди. Ага ылайык төмөнкү партиялар алдыда. Ата журт Кыргызстан саясий партиясы 48,82%, Улуттар биримдиги элдик партиясы саясий партиясы 17,79%, Ыйман Нуру адилеттүүлүк жана өнүгүү саясий партиясы 7,96%, Ынтымак саясий партиясы 7,3%. Булак Спутник. Жалал Абад шаардык кеңешинде Ата журт Кыргызстан партиясы ат чабым алдыда келе жатат. Саат 20:55-ге карата Жалал Абад шаардык кеңешине 3 партия өттү. Алар Ыйман Нуру партиясы 11,40%, Ата журт Кыргызстан 60,62%, Өнүгүү Прогресс 13,71%. Жергиликтүү кеңештен мандатка ээ болуу үчүн саясий партиялар 7%дык босогодон өтүшү керек. Ош шаарындагы номер 5305 шайлоо тилкесинде Ата журт партиясы добуш сатып алуу менен алектенген видео тарады. Үгүт иштерин жүргүзүп, акча таратып жаткан аял шайлоочуга номер 4 Ата журт партиясын шайлап чыга берүүсүн, кечинде акчасын бере турганын айтып жатканын көрүүгө болот.
Укам, мен сени алдабайм. Көп адамдарыбыз шайлап чыгышты. Мен алардын акчасын дагы бере элекмин. Кечинде бир жерден жолугабыз. Акча алып келишет, анан беребиз. Менин үстүмөн дагы караган шефтерим бар деп айтат. Шайлоочу катары аялдан акча сураган жигит: мен кирип шайлайм. Бирок ага чейин бере турган акчаңардын жарымын бергиле да деп сүйлөшүп жашыруун камерага тартып алган. Kan бербесе керек can. Мен кире элекмин ал жака. Көтүн ham жөнөтүп койдум мен. Azır kim kütüp alar? Азырчы силер шайлап чыга бересиңер да. Сенен тышкарыдагы адамдар бар да, көп акчасын эме кыла элекпиз, сүйлөшө элекпиз. Кечке маал болот дагы бир жерге топтоп силерди. Жок, эжеке азыр булар предоплатасын анан просто тап чыккандан кийин дагы дегендей кылышты да. Жок, ондой эмес. Мен алдаган жокмун укам. Мен саат 8-де келгенмин. Менин да үстүдө шептер ошондой деди да. Жөнөтүптүм сүрөттөрүм. Азыр эми ишкерге биздин мурдага да как шайлоодо иштегендей кылып эле кирип эле. Кирип эле 4-нчү номерде атажы. Жок, аны аяктан дайындаш 4-нчү номерде да. Эми ал азыр мен биликти патя атпайбымчы. Эми дайыма биликти колдоп келгенбиз го биздер. Эми бизде баягы балдарга гарантия да керек да. Элибизде. Азыр эми факт менен биз конкретно банда алып чыгабыз да. Жок, бул башка бала экен, аны Айчүрөгө деле жөнөттү. Sen жакшы алып Sen кызыбат болбой бара берим, немелериң алып калды. Мен номерин билесиң. Неме кылып шайлап чыгырсың. Сенен тышкардагы адамдар бар, эч кимге неме кыла элекпиз, бере элекпиз да. Жок, ачыгы чыгып айтышты, укам жарым келгенге чейин балдарга да ушунтип айтып иштеген сансана болбосун. Эми азыр ичке балдар азыр билесиз го, шайлан алттан кийин баштайбыз өзүбүзчү. Азыр мен мындай обстановканы билейин, прогноз кандай болот. Азыр эми почти Кудай буйрса кеч, да, эми өз биле шайланып көптөн иштесеңиз керек. Кудай иштегенсизби? Ооба, иштегем. Президентке да иштедиңизби? Эми биз ушул нерсени колдоп кетебиз, конечно. Анан азыр эми көрүп башка партия көп секирип кетиши мүмкүн, биздин балдар жазып турабыз да, напряженный болуп. Конкретно азырчы, ошону же Айчүрөгө дагы башында бизге айткан нерсени да. Шайлоо ыплас өтүп жатат. Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидери Мелис Мырзахматов президент Садыр Жапаровго кайрылды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына Ош шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо процесси ыплас мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын айтты. Мырзахматовдун байкоосуна караганда бүгүн саат 14:00 карата Ош шаардык кеңешиндеги шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен коштолууда. Анын пикиринде фактлардын баары Ош шаарынын мэриясы жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү кандай жол менен болсо да бир партиянын кызыкчылыгын көздөп, бийликти максаттуу түрдө сактап калууга аракет кылып жаткандыгын көрсөтөт. Админ ресурс колдонулуп жатканы, добуш сатылып жатканы тууралуу социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында фото, видео жана башка толтура маалыматтар тарап жатат. Бул жагдай тилекке каршы 2020-жылы 4-октябрда өткөн бандиттик шайлоолорду эске салууда. Бирок жергиликтүү бийлик бул мыйзам бузууларга жол бербей койгондун ордуна өздөрү да мыйзамсыздыктын демилгечилери болуп жатат. Тийиштүү органдар күтүү режиминде болуп, эч кандай чара көрбөй жатат. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясына жергиликтүү бийлик органдары басым кылууда. Бул фактылардын баары Ош шаарынын мэриясы жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү кандай жол менен болсо да бир партиянын кызыкчылыгын көздөп, бийликти максаттуу түрдө сактап калууга аракет кылып жаткандыгын көрсөтөт. Жогоруда айтылгандардын негизинде мыйзамдуулукту калыбына келтирүү жана шайлоо жараянын мыйзамдуулукка кайтаруу боюнча тез арада чараларды көрүүнү суранам, деген ал. Бүгүн Кыргызстанда 448 жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо, анын ичинде 420 айылдык кеңеш жана 28 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо өтүүдө. Ошондой эле Конституциянын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча референдумга добуш берүү да жүрүп жатат. Ага жалпы шайлоочулардын 30% катышса, референдум өттү деп эсептелет. Ош шаардык кеңешине өтүп жаткан шайлоого 9 партиядан 701 талапкер катышууда. Булак Медиа Центр. Бүгүн 11 апрелде Ошто шайлоонун жүрүшүн чагылдырып жаткан Элдик медиа маалымат агенттигинин оператору Аярбек Жолдошбаевди милиция кармап кетти.
Ак Буура милиция бөлүмү бул кадамын оператор шайлоо участогунун төрагасынын уруксаты жок тартып жаткандыгы менен түшүндүргөн. Операторду ишисинен 4 милиция кызматкери келип кармап кеткен. Ал эми бул ишти тергөөчү Рахматтилла уулу Чыңгызбек карап жатат. Эскерте кетсек, мыйзамга ылайык маалымат агенттик шайлоо участогунун уруксаты жок видео чагылдырууга толук укугу бар. Бүгүн 11 апрелде Чүй облусунун Сокул районунда жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер кармалды. Бул маалыматты репортерго Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жетекчиси Султан Макилов тастыктады. Анын айтымында аталган талапкер 2018 жылы козголгон мыйзамсыз жер сатуу иштерине байланыштуу кармалган. Келтирилген зыяндын баасы $28,000 бааланууда. Сурак учурунда ал депутаттыкка талапкер экенин айткан эмес. Сот анын кармалышы мыйзамдуу жана негиздүү деп таап, СИЗО 1-ге 2 айга камакка алды, деди ал. Булак репортер. Шайлоо мыйзамдарын бузган 3 талапкер камакка алынды. Бул тууралуу маалымат жыйында Башкы прокуратуранын башкармалыгынын ага тергөөчүсү Артур Бит Аврагин билдирди. Ага ылайык Жалал Абад облусунда 1, Ош облусунда 1 жана Баткен облусунда 1 адам камакка алынган. Жалал Абад облусунун тургуну документ жасалмалуу беренеси менен камакка алынса, Ош облусунун тургуну алдамчылык беренеси менен кармалган. Баткен облусунун тургуну шайлоо тилкесинен ноутбук уурдап кармалган. Бирок Ички иштер министрлиги маалымдагандай, кийин ал адам кое берилген. Булак репортер. Акыркы саатка карата 70 арыз келип түштү. Акыркы сааттарга карата 70 маалымат келип түштү. Анын ичинен 3 иш кылмыш катары катталды. Бузуулар боюнча 7 маалымат катталды. 29 иш учурда каралып жатат. Бул тууралуу маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Султан Макилов билдирди. Аймактар боюнча Ош шаарында 23, Ош облусунда 5, Чүй облусунда 7, Бишкек шаарында 18, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 4, Талас облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4, Нарын облусунда 6 маалымат катталган. Султан Макилов бул 20:00-гө чейинки катталган маалыматтар экенин, андан кийин катталгандар боюнча кошумча маалымат берилерин кошумчалады.